Эшиктеги бир түп вишнябыз сонун болуп бышып, мени терип алгыла деп турган экен. Кызым экөөбүз барып терип алдык. Вишняларыбызды тазалап, жууп, ага кошуп, өрүк дагы кошуп жууп тазалап алдык. Банкаларыбыздын баардыгын тазалап жууп, буулап алдык. Ал эми чоң кастрюляга болсо сууну куюп, кайнатканды коюп, эшикке чыгып, жазда эккен мяталарымды жулуп келдим. Бир лимон менен апельсинди алып келип, аларды дагы туурап алдык. Анакей кастрюльдөгү суубуз дагы кайнап, баардыгы даяр болгон убакта банкаларга салып баштадык. Бир эле түрлүү компот жасабастан, бир компотко өрүк менен вишняны салдык, экинчи компотко болсо мята коштук. Ал эми үчүнчү компотту болсо вишня, өрүк, апельсин, мята кылдык. Ал эми төртүнчүсүн вишня, өрүк, лимон, мята кылдык. Кышындасы даамы аябай сонун болот. Жасап ичип көрсөңүздөр болот. Кимге кайсыл даамы жакса, кийинки жылы ушундай кылып жасасаңыздар болот. Үч литрлик банка үчүн мен 250 грамм болбосо 1 стакан сахар кошонум. Ошол даам мага жетиштүү болот. Шарактап кайнап жаткан сууну банкаларга куябыз дагы. Капкагын бекем жаап, сахарын эриткенче ары бери тоолотуп, андан кийин көмкүрөсүнөн коюп, жылуу жаап коебуз. Сиздер менен Супер Мамасита каналы болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.